Assalamu alaikum dostlar. Barыңыздарга чоң жалынды салам. Азыр үйгө келе салаттабыз. Эксперимент жүргүзүп атабыз. Азыр жубайым экөөбүз DoorDashка аккаунт ачып алып, жубайымдын атына ачып алып, бош жатпай DoorDashта иштеп көрөлү деп атабыз. Жумушту баштаганыбызга примерно где-то бир 15 мүнөт болуп калды. Азыр 3-чү заказды алып атабыз. Бул жакта көп деле төлөбөйт экен. Ар бир заказыңа 6, 7, 8 доллардан төлөп атат. Азыр мына биринчи заказы турат. Бунун ичинде тамак аш, анан биягында согу бар экен. Азыр жубайым экинчи заказды могул кафеден алганы кетти. Келгенден кийин ушул эки заказды бир адреске жеткизиш керек экен. 6 доллар 25 цент төлөп берип атат. Билбейм, 2 саат иштеп көрөбүз, 4 саат иштеп көрөбүз, анан канча тапса болот DoorDash'тан. Биз жашаган Хиллиардтан, биякта эме, мегаполис эмес. Эксперимент жүргүзүп атабыз достор. DoorDash'та иштеп биз жашаган Хиллиард районунда Агаяда канча тапса болот. Көп деле иштебейбиз, ашып кетсе бир 3 саат 4 саат иштеп көрөбүз достор. Мындай DoorDash'та иштеш үчүн малометражка машина керек экен да, жанагындай Prius'ка окшогон машиналар. А мындай объему чоң Honda Odyssey менен деле кыйратып акча таппайт окшойсуң. Азыр 3 заказ бүттүк, азыр ошо жака барсак, бизге көрсөткөн жерге заказдар көп экен дейт. Аяктан может дагы бир заказ алабыз. Эми көп деле жүрбөйт экенсиң DoorDash'танчы. Алыс 20, 30, 40 километр майл жүрбөйт экенсиң. Бияктан бир заказ берет экен. Заказды алыш үчүн бир 1-2 майл айдап барыш керек экен. Анан кайра заказды жеткириш үчүн может дагы 3, 4, 5, 6 майл айдап барышың керек экен да. Көп деле жүрбөйт экенсиң. Кыска болот экен. Бирок кыйратып деле акча таппайт окшойсуң. Анын үчүн деген ошо малометражка машина менен иштеш керек экен. Азыр биз деген 6 мүнөттүк жолду пустушка кетип баратабыз, чтоб заказ принимать этиш үчүн. Так, достор, мына мояктан Расти деген кафе бар экен. Ошол жактан 4-чү заказды алган атабыз. Болгону 5 майл айдашыбыз керек экен, 11 доллар төлөп атат. Азыр эмне тамак берет экен көрөбүз азыр. Мен просто водитель болуп берип атам. Мына Үмүт деген өзү тамактарды алып атат, өзү жеткизип атат. Азыр көрөбүз 4-чү заказ кандай болот экен. Азыр эшикти ачып бергенге дагы кол жетпей атат. Үмүттү көрөлү, кел, тамагыңды алып кел. Ондай көрдүңүздөрбү, мондай тамак экен. Пицца окшойт, Пицца окшойт. Кана көрөлү. Бул кайсы жерге алып барыш керек экен. Мага абдан кызык болуп атат. Жок, ичин ачпай эле кой, тиги эме. Мага абдан кызык болуп атат да, көптөгөн мекендештер эмеде иштеп атышпайбы? Канча? 4.6, 5 майлга жетпеген 10 мүнөт айдайт экенбиз. Ошого деген биз канча? 11 доллар бирдеме төлөп берет, Көрдүңүздөрбү? Биз азыр могул жерден тамакты алабыз да, могул жерге жеткизет экенбиз. Мен просто водитель болуп атам. Үмүт болсо өзү чуркап атат, тамакты өзү алып атат, тамакты өзү жеткизип берип атат. Кандай экен жумуш я? Достор, көрдүңүздөр, биз деген бүгүн акча табалы деген ой жок. Просто деген көптөгөн мекендештер келип эле доставкада иштеп атат. Өзүмдүн шкурам менен деп коет го орустарчы, өзүмдүн жаным менен көрөйүн деп атам да. Айдап көрүп, канча айдаш керек экен, кандай кылыш керек экен, анда кет дегенде. 4.6 майл айдайбыз, 11 доллар табабыз. Достор, биз тамакты жеткизип баратканда, мондай тамак болду да, жеткизип баратканда, жеткизет дегенди басканда Google Map деле көрсөтөт экен да. Google Map биз шаардан колдонобуз да ушул эмени, картаны. Ошол эле картаны көрсөтүп атат да. Мына 8 мүнөт жүрөсүңөр, 4-1 майл жүрөсүңөр дейт, 3-төн 15 мүнөт өткөндө жетесиңер дейт. Биз жумушту баштаганыбызга 1 саат болдубу, болду элек. 4-чү заказда баратабыз, Достор, доставка жасап атып, сиздерге да американецтердин үйлөрүн көрсөтүп кетели да. Көрдүңүздөрбү, мондай үйлөрдө турушат экен. Азыр ушул үйлөрдүн бирөөсүнө алып келдик, бат эле жетип келдик. Азыр как раз могул жерден бурулат экенбиз да, мына көрдүңүздөрбү, картадан. Моякка оңго бурулуп туруп, дагы бир жолу оңго бурулсак эле бүттү. Заказ жететкен. Көрдүңүздөрбү? Бул деген американецтердин үйлөрү ушундай экен. Чоң үйлөр экен, аябай. Карчы мо үйдү? Бул где-то бир 400-500 жарым миллиондук үйлөр го дейм. Азыр могу жерден
кирет экенбиз. Мына достор, сиздерге бир жакшылап көрсөтүп коеюн. Мына мондай үйлөр экен. Тамак ташып атып, көптөгөн райондорду кыдырат экенсиң да. Эч кандай короо жок, таза. Мына көрдүңүздөр мына. Келдиңде үйдү көрсөтүп атат. Точно үйдү көрсөтүп атат. Мына моулду окшойт. 36-23 уш экен, мына мол экен. Так, достор. Мына ушул экен да. Мына американецтер. 36-19 дейт, 36-23 дейт. Biz Moğol үйгө алып келдик. Үйдүн оозуна чыштап койду, бана сүрөткө тартып коюп экенсиң, а? Иә. Өздөрү инструкция берет да. Инструкция береткен, деген тамакты деген тет үйдүн оозуна чыштап туруп эле алып кирип кетишти го дейм. Алып кетишти. Тамак жетти деп туруп сүрөткө тартып доордашка жиберип коюш керек экен. Мына ушундай район экен. Биз жашаган жердин четинде ушундай сонун жерлер бар экен да, сонун үйлөр бар экен. Үй жакты. Баары эле окшош экен да, карабайсың, бул 1,5 миллиондук үйлөр экен да. Мага жашыл үй жакты. Силерге жактыбы, я? Жакшылап карасаңыздар. Абдан чоң үй экен. Двухэтажный, мунун астында да подвалы бар болуш керек. Карагылачы. Үйдү да карагылачы. Абдан сонун үй экен мода. Молардын баары эле эме экен да. Абдан чоң үйлөр экен. Мына достор, бул жакта дагы 1,5 миллиондук үйлөр ушундай болот экен. Достор, biz 5-ci заказга келдик. Мыякта деген эме Мексикан фуд бар экен. 5-ci заказды алып атсак, 6-cı заказын дагы экстра деп кошуп атат. Могу Golden China дейт да. Азыр могу Golden Chinaдан bir заказ алат экенбиз дагы, могу Мексикан фудтан дагы bir заказ алат экенбиз дагы. 2 заказ менен сразу чыгат экенбиз. Азыр көрөбүз достор, ушу жака токтойлу могу жерге. Үмүт деген Chinese foodка кирип кетти. Азыр тамагын алып чыкса, анан тети Мексикан фудтан дагы bir тамак алабыздан анан жолго чыгабыз. Көрдүңүздөрбү, могу дагы заказды алыптыр, могу киши дагы. Тетине пакети, колунда кагаздар бар экен. Погода анча жакшы эмес, ичине анча-мынча кар аралаш жаан жаап атат. Биз азыр Кудай буйруса 10 заказ жасайбызбы, канча жасайбыз? Азырынча $30 түштү. 40, 50, 60 доллар болобу, ошо түшкөн акчаны түрктөрдүн кафесине апарып тамак ичип бүгүн эс алабыз. Зато сиздерге көрсөтүп коебуз. Хилярдта жашап деле доставка кылып иштесе болот экен да. Бирок мындай Honda Odyssey менен болбойт экен. Анын үчүн деген bir Prius алыш керек экен, кичинекей. Chinese food'dan алынган тамак келтат. Бул Chinese food'тук, а Мексикандыкын аз алабызбы? Азыр Мексикандыкын алабыз, мына бул кытайлыктардын тамагы. Ушул эле жер экен да. Азыр жанагы жерден алабыз да Мексикан фудту. Теткел жерден алабыз, экинчи тамак салабыздан анан 2 тамакты чогуу жеткизет экенбиз. Достор, иштесе болот экен да, Кудай буйруса. Мына Үмүт келтат, үстүнө жазылып турат Habaneros Fresh Mexican Grill дейт. Мына 5-ci заказга келип 6-cı заказды да алдык. Азыр картаны көрөбүз дагы жолго чыгабыз. Кандай кетиш керек экен? Так, биз деген 1.4 майл, 4 эле мүнөт жүрөт экенбиз. Анда кеттик, жолго чыгалы. Так, биз 5-ci заказды алып келтабыз. Бул бүтөр менен 6-cı да заказыбыз машинанын ичинде. Так, ушул жер экен, канчанчы дейт? Үй турбайбы? Мол үй экен да. 56-92 дейт. Мына көрдүңүздөрбү? Американецтер жашаган үйлөрдү көрсөтүп коеюн сиздерге, достор. Могул жерден чыгып туруп сиздерге көрсөтөйүнчү американецтердин үйлөрүн. Ушундай район синтетилет, мондай келип тупик болуп калат, айланган. Көрдүңүздөрбү? Мондай үйлөр экен.
ушундай үйлөр экен. Мол жерлеріне номер жазып қойыптыр. 5698 дейді. Болса 5692 дейді. Мой екен. Мына Үміт деген азыр чыстайды тамақты. Ешігін озын апарып түрлі суретке тартып қойса болады екен. Мол жерде даже чоң үй бар екен. 5684 деген. Так, 7-ші заказ келді. Мияқта сыртына жазылып тұрады 5975 деп. Бұл тамақты азыр сыртына ешіктің озына қойып тұр өлі. Суретке тартып қояды. Ушундай екен, мына сіздер көрсетейін. Тамақты мына ешіктің озына қойды. Үміт деген суретке тартып отады. Бұл деген сурет деген доордашты көздөй кетеді да, біз тамақты алып келіп чыштадық деген доказательство болады. Пицца алынды. Бұл 7-ші заказ. Бұл 7-ші заказды жеткізіш үшін көрсетсең, қанша жүрішіміз керек екен ғана. 7-ші заказды жеткізіш үшін 4.4 майл жүрішіміз керек екен. 9 минута дейді. Анда кеттік. О, Little бірдеме деген жерден алдық пиццаны. Сары пицца екен. Бұл қаншаншы заказ? 8-ші. 8-ші заказ бұғана. Көрсетші. Қаяқ барып кеміз. Қанша төлі өтеді бұға? 5.75. 5.75 доллар төлі өтеді. 2.3 майл әлі жүреткеміз. 6 минутта жеткіземіз. 8-ші заказ кетті. Азыр біз 8-ші заказды апаратабыз. Біз қайдан білеміз? Мұны қолға береміз бе, же ешігін озына тыштап тұрып суретке тартып кетеміз бе, же жеткенде білінеді? Жеткенде білінеді. Жеткенде айтады. Жеткенде айтады, Азыр біз деген 8-ші заказды жеткізген аз қалдық, ошондо біз жеткенде айтады екен. Ешіктің озына қалтырғыла дейткен, же болбосо қолына бергіле дейткен. Қолына бер десе қолына береміз, ешіктің озына қалтыр десе қалтырып суретке тартып кетіп қалабыз. Мына Үміт тамақты 40-ші үйге тыштап, ешігін осына қойып, суретке тартып атады. Мына киши да шығып қалды. Мына тамақты алып келдік деп айтты. Киши шығып тамақты алып атады. 9-ші заказыбызды алып атабыз. Мына Үміт келтат. Донатос пицца деген жерге алып атабыз. Көрсетсең қанша жүріш керек екен мұны. Кичинекейле пицца екен ғой. 3.8 майл 6 минут жүреткенбіз. Анда мұны қой, жеткізелі бат-баттан. Сәлімішка, қандай жақсы өстер? Жақсы екен пицца менен, емет дордаш менен іштеген. Анда кеттік, құдай бірсі. Үйгөле кетел десек, утурле заказдар шығат. Жанатан бері өзүбүздүн жумуштарды да бүтүрүп алдык. 9-ші деливерди алып келдик. Екеле кичинекей коробка екен, мына ондай үй екен, талаада. 9-ші заказды алған чагын кеч кирип кетти. Азыр 10-ші заказды кылып коебуз да үйдү көздөй кетебиз. Каяка барыш керек экен, канча жүрүш керек экен? Жети майл айдашыбыз керек экен, бирок даунтаун булчу Колумбустуку. 11 минутта жүрүшүбүз керек экен. Анан үйдү көздөй кетебиз. Анда кеттик. Колумбустун даунтаунунда жүрөбүз. Жаркырайт го, жаркырайт Колумбус. Так, Фазоли деген жерден акыркы 10-чы заказды алып бүтүрүп салалы. Ошондо общий где-то 4 саат иштеген болобуз. 10 заказды бүтүрөбүз. Кана кайсы жерге барат экенбиз? А так биз деген где-то 2 саат өзүбүздүн жумушубуз менен жүрүп калдык. Так, достор, мына тамакты тетил жерге чыштап койдук. Абдан жакшы район экен. Биз жашаган районго жакын. Достор, анда результатты чыгарып коелу. Мына бул жакта актив тайм дейт, 3 саат 52 минут иштедик. А так 5:23 дейт. Биз деген 5:23 дегенде биз күтүп калып аттык. 10 минут күт, 5 минут күтүп атты. Где-то 4,5 саат деп коелучу. 4,5 саат иштедик. Мына $84 чыгардык да. Ошол $84 бензинди чыгарып коюш керек. Билбейм эми канча экен. Bir $10-15 бензинге кетсе, ошондо где-то bir билбейм 4 саатта bir $60-65 таза пайда менен чыгып кеттик да. Иштесе болот экен. Достор, ошондой кызык үчүн иштеп койдук. Мына үй бүлөбүз менен чыгып, Салимышка. Үмүт болуп иштеп көрдүк. Бирок мындай Одиссей менен болбойт экен, бул объему чоң да 3-4. А так жанагындай Toyota Prius'тар менен иштеш керек экен. Баарыңыздарга ийгилик, кийинки эфирден жолугучак, саламатта болуңуздар.